тайм менеджмент же убакытты туура бөлүштүрүү. Сизге эмне керек экенин аныктаңыз. Көпчүлүк учурда жашообузга эмне керек эмес экенин аныктап албай эле кээ бир иштин аркасынан илең салаң болуп жүрө беребиз. Андыктан сизге эмне керек экендигин так аныктап, каалооруңузду тизмегин түзүңүз. Сизге кереги жана пайдасы жок ишти биротоло жашооңуздан да, оюңуздан да чыгарып салыңыз. Каалооруңузга жараша план түзүңүз. Эч качан эмне кыларыңызды кагаз бетине түшүрүп пландамайынча күнүңүздү баштабаңыз. Аткара турчу иштериңизди өтө маанилүү жана өтө деле маанилүү эмес деп экиге бөлүп алыңыз. Колуңуздан келишинче маанилүү иштерди түшкө чейин бүтүрүңүз. Кызматташыңыз, команда түзүңүз. Пландалган иштин ичинен кайсынысын сиздин катышыңыз жок деле ишке ашырса болот. Аныктап туруп, сиздин ордуңузга аткара турчу адамды таап дайындаңыз. Акырындык менен өзүңүзгө сиз үчүн жасай турган команда түзүңүз. Интернеттен алыс болуңуз. Интернетте муктаждык пайда болгондо гана пайдаланганды үйрөнүңүз. Сизге жазылган жана сиз жазылган пайдасыз сизди алаксыта турчу баракчалардан чыгып, кулпулап салыңыз. Азгырылбайм деп өзүңүзгө сөз бериңиз. Жумушту өз учурунда бүтүрүңүз. Эч качан пландалган жумушту себеби жок кийинки күнгө калтырбаңыз. 1 саатта бүтчү жумуш кийинки күнү 2 саатка айланаарын эсиңизден чыгарбаңыз. Ирээттүү болуңуз. Үйүңүздөгү бардык керексиз буюмдардын ээсин таап бериңиз. 1-2 жылдын ичинде кийилбеген кийим же колдонулбаган кээ бир буюм кийинки жылдары деле пайдаланылбайт. Аны үйүңүздү ирээттеген сайын чачып жыйнап, убактыңызды жөн гана кетиресиз. Такси жана жеткирип берүү кызматтарын пайдаланыңыз. Алып келүү, жеткирип берүү сыяктуу иштерде заманбап ишеничтүү кызматтардын түрүн пайдаланып убактыңызды үнөмдөңүз. Электрондук кызматтарды өздөштүрүңүз. Атайын түзүлгөн программаларды уюлдук телефонуңузга жүктөп алуу менен коммуналдык жана башка кызматтарды үйдөн чыкпай туруп төлөгөндү үйрөнүңүз. Ошондой эле күнүңүздү электрондук күндөлүккө да пландасаңыз болот. Жакшы жери эскертүүсүнү коюп койсоңуз, ар бир ишти сиздин эсиңизге салып турат. Аудио китептерди угуңуз. Пайдасыз жолугушуулардан качыңыз. Сизге арманын айтып же ушакташкысы келген негатив ой жүгүрткөн адамдан жана аны менен болгон пайдасыз жолугушуудан качыңыз. Тажрыйбалуу адамдар менен алака түзүңүз. Кээ бир нерсени кайра жасоо, кайра сатып алуу, кайра чакыруу, баруу, узакка жасоо деген нерселер болбоо үчүн өз ишин мыкты билгендер менен иш алып барыңыз. Бош убакытты да пайдалуу өткөрүңүз. Күтүү, тыныгуу учурлары боло калганда ата-эне, бир тууган досторуңуз менен гана сүйлөшүүлөрдү бүтүрүп алыңыз. Эс алыңыз. Чарчаган маалда эс алыңыз, эс алганды да үйрөнүңүз. Чарчоо абалында жасалган иштин жыйынтыгы сиз күткөндөй болбой калат. Ар дайым бир маалда жатып, бир маалда ойгонуңуз. Мисалы, кечки 10-да уктап, таңкы 6-да ойгонуу. Ойгонгондо сергек болууңуз үчүн көнүгүү жасаганды унутпаңыз.